мечтать этчи ушу Барселонада өзүнүн оюна жетти. Семьям бакта болсо, ошакта болсо меники Месси. Азыр эки футболчу үчүнүн башы бириккен жерде Эрбол Атабаев жөнүндө сөз болуп жаткан маал. Өзгөчө анын таланты каталондук Барселонанын мектебине өткөнү жерлерде уламда эле айтылып жүрөт. Эрбол менен маектешүү үчүн ал азыр эс алып жаткан Кан шаарына жол алдык. Күн бою оюнга курсак тойгузуп жаткан каарманыбыз чоң футболдун кичине жылдызына айланганын өзү баамдай эле экен. Камера, микрофон, диктофон менен куралданган журналисттер ага чоочун экенин байкадык. Ошол себептүү Эрбол өзү кенен интервью бере алган жок. Анын баскан жолун, учурдагы абалын жана келечек пландары туурасындагы суроолорубузду Канат мырзага узаттык. Эң мыкты оюнчу болуп 4 жолу статуэтка алды, жакшы ийгиликтерге жетишти Рубинден. Бир чети ошо Рубинге барганыбызда абдан туура эле болуптур. Эгер Абдыш атада жүрө берсе кичине уровень начар болмок. Ушу мечтать этчи ушу Барселона деп өзүнүн оюна жетти. Мен деле как атасы катары азыр дүйнөдө эң мыкты школа болуп атпайбы Барселона. Мен дагы абдан кубанычтамын. Ушу академия школа Барселона өткөнүнө. Кудай буюрса дагы алдыда көп иштери бар. Дагы бир 3 жыл, 4 жыл чыдасак анан кийин жигит болуп кетет деген ой бар. 3 жыл ал жакта болуп анан кайта Кыргызстанга келесиздер. Эми биз келип кетип турабыз, Кудай буюрса, ал эми менин оюм Кудай буюрса ошо Барселонадан школум бүтөт деген оюм бар. Жакшы бир знаменитый игроктордон болуп чыгат деген оюм бар да, ошо кыргыз элин, кыргыз жерин көтөргөн. Эми Эрбол пока чоңоюп өсүп эметкиче бир 10 жыл, 15 жыл, наверное, болот. Мага чейин азыр көрөбүз, как гражданин России ал азыр, в данное время. Анткени гражданствону албасаң айрден оюндарга да кое бербейт экен. Россияданчы. Анан азыр жок, Испанияда бар экен мындай мыйзамчы, ал вид на жительство алып эле Испаниянын, например, командасында ойносо болот. А Европа, Лига, чемпионат мира уже за сборную Россияга спокойно ойносо болот. Кеңиз эми жеке жашооңузга кайрылбайлы үй бүлөңүз туурасында айта кетпейсизби? Менин үй бүлөм 5 кишиден турабыз. Келинчегим 3 балабыз бар. Улуу балам 86-жылкы, 26-да азыр. Алмаз. Ушул азыркы убакта биз ошо 2010 баргандан, Казанга баргандан бери ошол жакта 1,5 жылдан бери тренер болуп иштеп атат. Келинчегим болсо ал киши дагы иштеп жүрдү. Рубинде иштеди, русский литературадан сабак берчү. Ошол. Ортоңку балам болсо Эрбол, ушул эки футболист бала. Окуусу жакшы. Эрболдун агасы Алмаз, андан кичүүсү Али Аскар, иниси. Эми билбейм, футбол ойнойм деп атат, бирок азыр пока көрүнө элек 5те. Кудай берет турбайбы, бирөөнү ырчы кылат экен, бирөөнү манасчы кылат экен дегендей, Кудай ушу бериптир футболду. Өзүнүн шыгы, ыгы, таланттуу бала да, мындай айткандачы. Ушу талантын жолго калтырбай, как атасы, мен ушу эң жакшы клубка алып бардым да, Барселонага. Эрбол Атабаев тууралуу айта кетсек, ал 2001-жылы 15 августта Кан шаарында туулган. Бою 134 сантиметр, салмагы 30 килограмм. Эрболго узаткан суроолорубуз ооба жок деген жооптор менен аяктап жатты. Ашыкча сүйлөтө албасыбызга көзүбүз жетип, маекти андан ары атасы Канат мырза менен улууну чечтик. Эрбол болсо маектин күбөсү болуп жаныбызда отурду. Учурда кандай эс алып жатат Эрбол? Абдан жакшы эс алып атат. Жакында эле көлгө барып келди. 10 күн эс алып келди. Абдыш атанын спортсмен балдары менен барып. Кичине бир турнир болду, аяктан Казакстандан келди. Тараздан, Алматадан. Ошолор менен ойноп, көлгө түшүп, абдан жакшы көңүлдүү келди. Жакшы эс